Кандайсыздар баарыңыздар? Бүгүн биз бат даяр болуучу таттууну жасайбыз. Алгач эле 1 килограмм балык печеньябызды алып алдым. Аябай көп болгондуктан жарымын эле колдондум. Жарымысын идишке салып алып, кебибизди ачып, туурап, бөлүктөргө бөлүп алып, сметанабызга бир аз сахар коштум. Каалооңуздарга карап кошосуздар. 2 кашык сахар кошуп, баарын аралаштырып, пленкабызды ушундай формабызга каалооңуздарга караган форманы аласыздар. Мен ушундай форманы алып, ушуга терип чыктым. Баарына жайгаштырып бүткөн соң даяр болгонун алып, баарына ушундай салып алабыз идишибизге. Андан соң үстүндө да жакшылап ороп, холодильникке койдум. Кечкисин койдум эле, эртең алып атам. Аябай сонун, жумшак, начинкасы да жакшы болуп чыкты. Сонун, аябай бат даяр болот экен. Шашып атканда ушинтип жасап койсоңуздар дагы болот. Печеньянын ордуна пряникти да иштетсеңиздер болот. Мен кээде пряник менен кылып калам. Ошо пряник, печенье каалооңуздарга карап жасай бересиздер. Аябай сонун болот. Жасап көрүңүздөр. Аш болсун.